Саламатсыңарбы урматтуу сүйүктүү окуучуларым? Бүгүнкү сабакка кош келиптирсиңер. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштасак. Баштаардан мурун силерге мен бир логикалык суроо берейин дедим. Ойлонобуз, логикалык суроо. Колубузду көтөрүп, шашпай жооп беребиз. Суроо угабыз. Бир мергенчи ууга чыгыптыр. У дегенди билебиз, У деген бул аңчылыкка чыгат. Аңчылыкка чыгып, асманда сагызганды көрүп калат экен. Сагызганды көрүп калып, балдар, атса жерге карга түшүптүр. Себеби эмнеде? Жок. Жок, дагы ким, дагы? Дагы? Ойлонобуз. Мергенчи аңчылыкка чыкты, ууга дегенде, угуп каласыңарбы? Аңчылыкка чыгып, сагызганды атыптыр да. Сагызганды атса, жерге карга түшүп калыптыр. Деген сагызганды карга деп көрүп, карга жерге түшүп калган. Антиген деген жер кар болчу, ошондуктан кардын үстүнө түшүп калганы менен карга түштү деп айтылат. Жашоодо, азыркы жашоодо түстөр жок болсо эмне кылмаксыңар? Мисалы үчүн кызыл түс жок болсо, кара түс жок болсо кандай болмок? Кандай деп ойлойсуңар силер? Түс жок, кандай элестетесиңер буну? Элестете аласыңарбы? Түс жок дейли. Түс жок болсо айдан? Дагы ким кандай ойлойт? Түстөр жок болсо. Хадича? Жаратылыш жок болмогону дүйнө да жок болмок экен, Дагы? Баары тең эле бирдей сезилер экен силерге. Азаматсыңар, мыкты, эң жакшы. Анда эмесе силерге жооп бергениңер үчүн бир окуучу жооп бердик, силерден экөөңөр жооп бердиңер, Эң жакшы. Урматтуу окуучулар, бул жерден силерге тааныш ысымдар учурап атабы? Мисалы кайсылар? Мисалы, Хадича? Бул ким? Сатиев Кубанч. Агай, сүрөттөн берген агай. Дагы. Мисалы үчүн, Леонардо да Винчи дегенди тааныйсызбы? Уктуп көрдүк беле. Арызы. Сүрөтчү агай экени, азаматсыңар. Балдар, биякта карасаңар, бул жерде жалаң сүрөтчү, дүйнөгө белгилүү таанымал сүрөтчүлөрдүн ысымдары жайгашыптыр. Бул жерде мисалы үчүн Леонардо да Винчи деген, Мона Лиза дегенди билесиңерби? Сүрөтүн көрдүңөр беле? Ошол сүрөттү ушул Леонардо да Винчи деген жанатан бери өзүңөргө деле кызык болуп атса керек, түстөр жөнүндө сүйлөштүк, андан сырткары дүйнөгө белгилүү сүрөтчүлөр жөнүндө сүйлөштүк. Бүгүнкү сабагыбыз, балдар, компьютердик графика деп аталат. Китепте 15 параграфта ачабыз да, компьютердик графика дегенбиз. Компьютердик графика дегенибиз, балдар, негизи биздин жашоодо 3 эле түс бар экен. Көк, жашыл, кызыл деген эле 3 түс бар экен. Ушул 3 түстүн аралашмасынан бизге түрдүү түстөр келип чыгыптыр. Түшүндүңөрбү? Карагылайын. Кызыл менен жашылды көрдүңөрбү? Аралаштырса сары түс келип чыгат экен. Үйдө силерде акварель деген бар, Барбы? Үйдөн деле өзүңөр практика кылып аралаштырып көрсөңөр болот. Көк менен жашылды аралаштырсаңар, көрдүңөрбү? Ачык көк келип чыгат. Ал эми ушул үчөө кызылды, жашылды, көктү аралаштырсаңарчы, ак деген өң келип чыгат экен. Графика деп компьютердин жардамы менен түзүлүүчү же иштетилүүчү графикалык сүрөттөлүштөрдүн ар кандай түрүн айтат экенбиз. Компьютердик графиканы көп кесиптин ээлери колдонот экен. Мисалы үчүн силердин оюңарча кайсы кесиптин ээлери колдонот деп ойлойсуңар компьютердик графиканы? Арзу. IT тармагында дейт, дагы? Хадича, сенин оюңча? Дагы кайсы кесиптин ээлери колдонот?
Кайсы эң арыз? Хадиша? Мугалимдер окуучуларга колдонот деди. Бухгалтерлер. Аха, молодец. Графиканы балдар архитекторлар да колдонот экен. Архитекторлар колдонгондо бул жакта геометрикалык фигуралардын жардамы менен дагы биз компьютерди графика менен иштей алат экенбиз. Бул жактан карасаңар, кандай математикалык графикалар колдонулуптур? Аха, Азамат, ооба. Көрдүңөрбү? Бул жерде дагы космос, планетаны колдо көрүп атабыз, Көрдүңөрбү? Компьютердик графиканын дагы астрономдор дагы пайдаланышат экен. Бул жактан жылдыздардын сүрөттөлүшүн силер жанагы жайында эшикке чыкканда, асманды караганда жылдыздарды бир нерсеге окшоштурасыңарбы? Ошондой учурларыңар болду беле? Андан сырткары компьютердик графиканы бул өтүкчүлөр дагы колдонот экен. Бул жерде өтүкчүлөр колдонгондо билесиңер, улам жай болгондо, кыш болгондо, жаз болгондо өзүнчө өтүктөрдү кийебиз. Бир эле өтүктү жыл бою кие бересиңерби? Жок, андай эмес. Кышында жылуураак кийесиңер, жайында жайга ылайыктууну кийесиңер. Көрдүңөрбү? Ушул модельдерин дагы компьютердик графиканын жардамы менен түзүшөт экен. Фильмдерди дагы биз көрүп жүрөбүз. Көбүнчө мультфильмдер дагы ушул компьютердик графиканын жардамы менен түзүлгөн экен. Бул жактан көрдүңөрбү? Ушу мультфильмдердин баары тең эң биринчи ушу компьютер графиканын жардамы менен түзүп, чийип алышат экен дагы. Ошону анан бизге кыймылдуу кылып сүрөттөп, мультфильм түзүп беришет экен. Балдар, эми доскага көңүл бөлөбүз. Азыр силер менен биргеликте биз компьютердик графиканы кантип иштейбиз, ошону көрөбүз. Ал үчүн компьютерден пуск деген, бул менючасы, пуск деген бөлүмгө киребиз. Бул жактан көрдүңөрбү? Paint деп палитранын сүрөтү турат. Бул бизге эле белгилүү болуп турат. Сүрөт тартууга арналган программа экен. Paint деген программага киребиз. Бул биздин иштей турган, көрдүңөрбү, жумушчу аймагыбыз. Бул жерге биз өзүбүз каалагандай сүрөттөрдү тартсак болот экен. Бул жерден карасаңар, бул жактан биз карандашты пайдалана алат экенбиз. Андан сырткары сүрөттү боёй алат экенбиз, текст киргизе алат экенбиз, өчүргүчтү пайдалана алат экенбиз. Андан сырткары кистилердин түрлөрүн пайдаланат экенбиз. Сүрөт тартууга кандай кисти керек болсо, биз ошолорду колдоно берсек болот экен. Андан сырткары көрдүңөр, бул жакта математикалык фигуралар турат. Ошолордун жардамы менен биз сүрөттөрдү тарта алат экенбиз. Мен силерге бул жактан бир сүрөт тартып көрсөтөм эметейин. Ал үчүн мен бул жактан математикалык могу айлананы алып көрөйүн. Көрдүңөрбү? Чоңойтуп туруп эле коюп койсок, бизге ушундай эметип калды. Айлананы алдык. Бул жагына мен дагы көзүн тартып көрөйүн. Мына экинчи көзүн тарталы, анан оозун тартабыз. Оозун тартыш үчүн көрдүңөр, мен могу кривая деген фигураны алдым. Оозун тартыш үчүн мындай кылабыз дагы. Мен азыр мунун ортосун бүлдүрүп коеюн. Жоксо мындай кылып коелу. Бул кандай эме болуп калды? Маанайы түшкөн болуп калды, көрдүңөрбү? Маанайын көтөрөлү дагы. Быйтыкчанын өңү кандай болот, балдар? Быйтыкчанын өңү кандай болот? Сары болот, Силер менен биргеликте азыр биз сары өңдү алып көрөлү. Мындай кылайын дагы, заливканы алам. Көрдүңөр, быйтыкчабызга сары өңдү ушинтип биз чакан жардамы менен, заливканын жардамы менен ушинтип биз өзгөртүп алсак болот экен. Азыр силер STEM методун колдонуп, жанагыда ноуттуктар турат, ошого өзүңөрдүн келечектеги үйүңөрдү тартасыңар. Өзүңөр келечекте кандай үйдө жашагыңар келет. Ошол үйдү чогуу топтор менен биргеликте сүрөт кылып тартабыз.
Мен келечекте үйүмдү эки этажный кылгым келет. 4 терезе алгым келет. Коромодогу бассейн койгум келет, чөптөр өстүргүм келет. Бияк деген забор. Үстүндө дагы бир комната бар. Крышамда. Ушундай келечекте үйүм кылгым келет. Аракеттенем. Балдар каралачы, кантемир кандай сонунгу күрөп тарткан кантемир эми өзү айтып берсин кандай максатта тартып болуп экен, эмне үчүн мындай өңдөрдү тандап алып болуп экен, кантемир? Мен келечекте жакшы жашагым келет. Сөкпөй жакшы бала болуп, ошо мусор таштабай жашоом келет. Анан Мен үйүм ошондой алгым келет үйдү. сен аласың, өзүң салбай эле сатып аласыңбы? Жок, салам. Эмне үчүн мындай өңдөрдү тандап алдың? Мен жаңы кош көрүшүм деп. Коз көрүнсүн деп, бактары да карасаңар, бир башкача сонунгу декоративдүү кылып бактары да сонун экен. Ал эми бул жанындагы эмне, учуучу машинабы же кандай? Учурчу. Уча турган машина, келечекте буйрса, кандемир уча турган машина ойлоп табат экен, Молодец, эң жакшы, эң сонун. Бул менин келечектеги үйүм. Мен ушундай чоң үйдө жашагым келет. Бул жерде математикалык формалардан 4 бурчтук, тегерек жана 3 бурчтук, тик бурчтук формаларын колдондук. Көргөлөйсүз, азыр мен силерге мондай фигураларды берем. Муну менен силер систем методун колдонуп, өзүңөргө тийиштүү болгон бир нерсенин макетин ойлоп табасыңар. Бул деген адам, бул болсо турник, мындайынан балдар чыгышат, бияктан тартынышат, биягынан да тартынса болот. Мына бул деген жана беговая дорожка, биякта саны көрсөтүп турат, бул болсо жана үй, бул болсо батут кичинекей. Бул велосипед, мунун дөңгөлөгү да бурулуп тигинде мындай жылат. Бул болсо стол, тамак ичип, тигинде мындайларды кылганга стол жасагам. Бул болсо лестница, эме бир жерге чыгып, кайра түшкөнгө. Бул деген адам, бул болсо турник, мындайынан балдар чыгышат, бияктан тартынышат, биягынан да тартынса болот. Омардыкын карагылачы, баарыңардыкынан өзгөчөрөөк кылып тартыптыр, Бул кандай өзгөчөлүгү бар экен, Омар? Бул деген робот, бунун аты деген Робер. Мен өзүм ойлоп таптым бунун атын Робер деп. Бул деген эки колунда кылыч бар. Бул деген согушканга сонун. Анан буга деген ок тийгенде деген мындай сүрүлбөй, мындай маяктар эки эмелер кармап калат да мындай жерге. Болду. Биз азыр болсо деген мындай статуэтка жасадык, медаль сыяктуу. Андан ары биз мындай кичинекей киши жасадык. Анан дагы болду, ушундай жасадык. Баарыбыз бүгүнкү сабакка активдүү катышып бергениңерге рахмат. Бүгүнкү биздин үйгө тапшырмабыз өзүңөрдүн келечектеги роботуңарды
түзүп келесиңер, же болбосо сүрөтүн тартып келесиңер. Ал робот эмне кызмат аткарат, аты ким болуш керек, балким силердин үйүңөргө атаңарга жардам бергенби же апаңарга жардам бергенби, робот үйдө эмне кызмат кыла турган роботтун сүрөтүн тартып келесиңер.